октябрь айында бизге келген 2 машина абдан заманбап, элдер айтканда эски эмес, 20-жылы чыккан Англиядан чыккан ошол Электа деген фирманын 2 машинасы келип атат. Мына бул жерде мына высокоэнергетический радиотерапевтический линейный ускоритель. Мына момундай биздики эмес, бирок ушундай биздики дагы. Улуттук онкология жана гематология борборунда бир нече жылдан бери созулган талаш тартыштуу тендерлердин натыйжасында 2020-жылы заводдон чыккан нур менен тездетип дарылоочу 2 жаңы жабдуу алынып келинди. Бирок аларды орнотуу иши эл аралык стандарттардын талабына ылайык жарым жылдан ашык убакытка созулду. Ана могу көрүп турганыңар могу ушул радиозащитный эшик, мына могунун калыңдыгын көрдүңүзбү? Бул өзү автоматически өзү түшүп кетет. Эшик жабылат. Моорекинин эшиктин салмагы 5 тонна. Жалаң бул жана свинец деп коет го, кыт куйчалап го биз жанагы свинецтен жасалган мына 2 эшик. Бул да бизден чыкпайт экен. Мына 2 эшик бар, муну алып келип уже койдук, ишке даяр. Эми бүткөндөн кийин пленкасын сыйрып коебуз да. Даже ишенесиңби Бактыгүл, бизде мына бул жерде компьютерный томограф турат. Могу компьютерный томографтын эшигин көрүп атпайсыңарбы? Ушул радио рентген кабинетке кое турган эшикти чыгара турган сертификаты бар производство жок экен. Бүт барын биз Россиядан алып келүүгө туура келдик. Борборго келген жабдууларды орнотуу жана сатып алууга баш аягы 300 миллион сомго чукул каражат жумшалды. Буга чейин Кыргызстандагы залалдуу шишикке кабылган бейтаптар мындай жабдуунун жоктугунан чет өлкөгө барууга аргасыз эле. Бирок бул 2 аппарат 6 миллион эл үчүн жетишсиз дешет адистер. Dünya çapında çalışıyorum evet. Şimdi bu Менимче 6 миллиондон ашык эл үчүн 2 гана жабдуунун болуусу жетишсиз. Ал тургай ушул 2 аппарат бир эле шаарга курулбай, экөө эки башка шаарда болсо эл үчүн пайдалуу болмок беле дейм да. bir iki cihaz tabii yeterli oluyor. Улуттук онкология жана гематология борборунун Ош шаарында да филиалы бар. Анткени менен нур аркылуу дарылануу үчүн бейтаптардын баары Бишкекке келүүгө аргасыз. Себеби жабдууну алып келүү. Ага ылайык бункер куруу өтө көп суммада каражатты талап кылгандыктан Ошто азырынча бул маселе ачык бойдон. Биринчиден бул биринчи аппарат мындай бизге келип атат. Силер билесиңер, онкологический оорулар көбөйүп атат. Ошон үчүн бизге ушундай аппараттар керек. ВОЗдун немеси боюнча, положение боюнча бизге 6 миллион населенияга 20 аппарат ушундай керек. Ошон үчүн мына түшүнүп атасыздар, канча потребность ушундай аппараттар бизде туруп атат. Анан бул аппарат высокоэнергетический линейный ускоритель деп коет. 2020-жылкы бир эмес экөөнү алып атабыз. Эмне үчүн? Бул аппарат техника деген. Ар кандай болот, бирөө иштеп калат, бирөө эмет калат. Ошондуктан тыныссыз иштеп үчүн 2 аппарат алдык да. Мисалы, эмне үчүн бир компаниядан 2 аппарат алып атабыз? Потому что бир программа болуш керек да. Аны бирөө программа ооруларын санаганда, экинчи убакыт өтпөй сразу бузулуп калса, же профилактика эметип калса, сразу экинчи аппаратка алып берет. Потому что перерыв болбош керек ушундай лечениягачы. Онкологиялык ооруларды нур менен тездетип дарылоочу жабдуунун кыргыз медицинасы үчүн ролу өтө чоң. Себеби буга чейин өлкөдө иштеп келген жабдуулар рак клеткаларын багыттуу дарылоо функциясына ээ эмес эле. Эми залалдуу шишик дал ушул борборго жаңы коюлган компьютердик томографиядан аныкталгандан соң дарыгер анын өлчөмүн белгилейт. Андан соң медициналык физиктер шишиктин 3 өлчөмдүү моделин иштеп чыгып, нур менен тездетүүчү жабдууну иштеткен лаборанттарга беришет. Бизге келген нур менен тездетип дарылоочу жабдуу заманбап 2020-жылы чыккан. Рактын бардык түрүн нур менен дарылоого шарт түзүлөт. Радиациялык нур деген адамга зыян эмеспи? Бирок бул жабдуу өсмө шишиги турган жерди гана нур менен күйгүзүп, адамдын соо клеткаларын бузбайт. Маселен, бир бейтаптын шишигин алгач дарыгерлер аныктагандан кийин биз медициналык физиктер анын көрүнүшүн 3 өлчөмдүү кылып чыгарып туруп, андан соң жабдуу аркылуу нур берилет. Именно в объеме, именно на тот объем, который нужно облучить.
Жаңы келген жабдууларды койгон 8-корпус 1950-жылдары курулган. Андыктан бийик радиацияга ээ мындай аппараттарды коюуга техникалык жактан жооп берчү эмес. Эл аралык атомдук энергия агенттигинин нормаларына ылайык орнотуу үчүн 6 айдан ашык корпустун дубалын, шыбын, ал тургай жер төлөөсүн кайра куруп чыгууга мажбур болушту. Бул имарат 50-жылдары салыныптыр. Анан бул имарат 50-жылдардан бери турган имаратка дагы биз кошуп үстүнө мисалы 600 тоннадай бетон куюлду. Ошол куюп аткан убакта ошол нагрузканы көтөрүш керек болду бул имарат. Конструкторлордун баары расчет кылып берген, ошол расчеттордон четке чыкпай ошол расчеттор менен жазадык проекттерди. Бул биринчиден, экинчи себептен бул ошо биз салып аткан убакта как раз ковид катуу күч алган кез болчу. Бул жерде да компьютерный томография бар экен, ошо элдер да очередке туруп алды. Биз ошол убакта жумушту токтотпостон иш жүргүздүк. Бул Кыргызстанга өтө маанилүү объект болчу. Кыргызстанда 2021-жылга чейин 29 миңге чукул адам залалдуу шишик оорусу менен катталган. Жылына 5,5 миңдей адамда онкологиялык оорулар аныкталып, анын жарымынан көбү өтүшүп кеткенде билгендиктен 1 жылга жетпей каза болуп калышууда. Жаңы орнотулуп жаткан жабдуулар эми май айынан тарта ишке кирип, бейтаптарды мамлекеттик кепилдетилген төлөмдүн негизинде дарыламакчы. Адистер азыркы тапта $1000 акча каражатын коротуп, чет өлкөдөн дарыланып жаткан кыргызстандыктар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачылганына сүйүнүп жатышат. Эки жабдуу бир күндө 120дан ашуун бейтапты. Анын ичинде балдарды да дарылай алат. Бактыгүл Чыныбаева, Давран Экамбердиев, Азаттык, Бишкек.